Арбаңыз, кадырман көрүүчү, кыргыз маданиятына, кыргыз кино индустриясынын кошкон салымы зор эмеспи? Ал эми бүгүнкү маегибиз дагы дал ошол кыргыз тасмасы тууралуу болмокчу. Бүгүн бизде конокто кыргыз тасмасы мамлекеттик ишканасынын директору Талантбек Төлөбеков мырза. Саламатсызбы. Кош келипсиз. Эң алгач эле суроом мындай, өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, бул тасма талаасына кандайча келип калдыңыз жана эмгек жолуңуз, деги эле эмгек жолуңуз тууралуу? Рахмат, биринчиден кош келиңиздер. Бизде Кыргыз тасма мамлекеттик мекеменин астында иштеп атам. Азыр 1 жыл мурун мен буяка келгем. Ошо негизи Союз кинематографистов уюмунан оргсекретарь болуп, ошо 7 жылдай ошо киноиндустрияда, авторский кино жакта иштеп эле жүрчүбүз. Анан 1 жыл мурун биз мамлекеттик мекемеге чакырышты. Ошо келиңиз, иштеп бериңиз. Буякта да ошо бир оор бир акыбалда бир ишкана бар. Ошону кичине оңдоп, түздөп, анан ошо иштеп бериңиз деп суранган. Биздин киночуларыбыз. Анан 1 жыл мурун мен буяка келип иштеп баштадым. Мен ойлоп атам, 1 жылдын ичинде аябай жакшы көрүнүштөр бар, өзгөрүүлөр бар. Мен ойлоп атам, 1 жылдын ичинде жалпы бүт киноиндустрияга жакшы нерсе пайда алып келдик. Мекеме катары жардам бердик. Биринчи өзүмдүн жөнүндө айтып берсем, өзүм мен Бишкекте төрөлгөм, 1983 жылы төрөлгөм. Өзүм түйүм Нарындан болот. 2 балам бар, улум анан кызым. Ошо бизде окуп аткан Мишнериева институтта окугам, социально-культурная деятельность деген управление. Анан 2 жыл, 3 жыл мурун мен Россияга барып келгем, ошо повышение квалификации, кинопродюсерство в кино и сериалах деген бир ошо курстарга барып келип повышение квалификация алгам. Негизи ошо дүйнө боюнча киноиндустрияны изилдеп жүргөн киши катары, кыргыз кинонун жайылтуу жумушун алып барган адам катары мен буяка мекемеге келип, азыр буякта иштеп атабыз. Өзүбүздүн тажрыйбабызды ошо салып атабыз. Мурун биз Оскар номинацияга ошо атайын топ бар болуп эле ошол жакта иштечүмүн, секретарь болуп, анан ошонун билимди алып, башка фестивалдарга жөнөтүп, ошо көп нерселерди азыр акырындап ошо Кыргыз тасманын ичинде ошону киргизип атабыз, ошо киночуларга жардам берип иштеп атабыз. Кесибиңизди тандоого эмне түрткү болду? Мен биринчи кесибим, азыр күлөсүздөр, биринчи кесип боюнча мен ошо 20 жыл мурун, стажым 20 жылдан ашты. Мен биринчи кесибим боюнча мен артист балетимин, бийчимин. Мурун бийлеп, жарым мен азыр чыгармачылык жашоомду карасам, жарым чыгармачылык жашоом ошондой бий тармакта, ошо уюштуруу тармакта иштеп эле жүрчүмүн. 4G камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. 5-6 жыл чет мамлекетте ошо бийлеп, уюштуруп, администратор болуп, ошо фестивалдарга адамдарды алып барып, көп нерселерди өткөрүп эле иштеп жүрчүбүз. Анан 2012 жылы биринчи жолу мен ошо Кыргыз фильмге келип, ошо жардам берейин деп, ошо Акыл Бирс деген бир улуттук сыйлык кинопремияны өткөрөбүз деп, ошо иш-чараны өткөрүп, анан биздин киночулар кайрылып калган мага. Иштебейсизби, Талантбек эке, сизде ошо тажрыйбаңыз бар экен, организаторлор бизди жетишпей атат. Анан ошо как раз ошол убакта Кыргыз фильмдин улуттук студиянын главный редактору ошо кайрылган, Талант мырза, бизде азыр ошо продюсерлер жетишпей атат, сен продюсер болбойсуң, исполнительный продюсер болбойсуң деп, ошо кесип аябай жеңил, сен үчүн болот деп ошондой чакырган бир долбоорго. Анан ошол жактан биз белгилүү кинорежиссер Бакыт Мукул менен Дастан Жапаров менен ошол жактан таанышып, ошол жакта иштеп баштадык. Атан Геризиден тасмада продюсер катары иштеп бердим. Буюрса ошол долбоор биринчи ошондой чоң кыргыз кино үчүн деп атам. Мен үчүн да чоң долбоор болду. Бул тасманы аябай кегибейсиз чоң нерселерге, чоң ийгиликке жеткирдик. Ошо мен ойлотам, азыр ошо кыргыз киносунда эмне жетишпей атат.
ошо жайылтуу жумушун ошо алып бара албай мамлекет тарабынан ошо жардам жок болчу да. Мурун кинолорду, тасмаларды тартып эле ошо полкага түшүп калчу. Азыр биз могу 1 жылдын ичинде могу мекемебизде акырындап ошо жайылтуу жумушун алып барып атабыз. Деги эле кыргыз маданиятында кино тармагы кандай роль ойнойт? Мен ойлоп атам, кыргыз киносу негизи авангардта жүргөн искусствонун астында жүргөн бир киноискусство деп эсептейм. Киноискусство бул кинематограф бүт тармактарды тейлейт. Керек болсо да локацияларды десек, бүт театрларды, музейлерди ошо жумуш менен камсыздап, кинотуризм развивать ете алат, актерлорду жумуш менен камсыздашат, художниктерди жумуш менен камсыздашат, продюсерлер ошо каражат, налог, соцотчисление, бул целая экосистема деп коебуз. Киноиндустрия, мен ойлотам, бизде маданият тармакта бул негизи чоң эле индустрия. Азыр силер билгендей эле мурун театрларда зарплата кичинекей болчу. Азыр киноиндустрия өнүгүп бутка тургандан кийин биздин белгилүү актерлор, белгилүү сүрөтчүлөр, белгилүү музыканттар ошо жумуш менен камсыздап жакшы бутка туруп атышат. Акырындап силер любой кинотеатрдын астында барсаңар, ошо постерлерде кыргыз драмтеатрда иштеп жүргөн актерлор, ош драмтеатрда иштеп жүргөн актерлор бүт баары эле акырындап элге да таанылып атат. Анан ошондо мен ойлотам, алар үчүн бул жакшы нерсе. Бул киноиндустрия жакшы салым кылып атат, салым кошуп атат. Тем более азыр силер билгендей биз Кыргызстан мондай тупиковый зонада турабыз да, бир тупиковый, биз порторубуз жок, железная дорога азыр курулуп атат, буюрса ошо бүтсө бул дагы жакшы кадам болот. Биз креативный индустрияга ошо астыңкы авангард ITден кийин экинчи орунда турушубуз керек. Киноиндустрия биз ошондой кичинекей флешка менен, цифровой хард менен, цифровой облако менен эле дүйнө боюнча ошо тасмаларды сата алабыз да, ошо киноиндустрия. Биякта Кыргызстанда көп нерсе тартып эле сериалдарды, кинолорду, даректүү тасмаларды, клиптерди ошону жайылтсак болот дүйнө боюнча интернет аркылуу. Анан биз ошо, мен ойлойм, биз ошо тупикте жүрбөй эле биз чокусунда жүрүп калабыз креативный индустриянын астында. Анан мен ойлойм, азыр бизде Кыргызстанда адамдар, таланттуу адамдар көп негизичи. Анан акырындап степ бай степ деп коет американецтер. Биз ошондуп оңолуп киноиндустрия бутка туруп атат. Мен ойлойм, ошого сүйүнүп атам азыр. Тартылган тасмалар кандай сыйлык, премияларга ээ болду, кандай ийгиликтерге жетишти, ошол тууралуу айтсаңыз? Мен сыйлык бизде жума сайын, ай сайын, квартал сайын, жыл сайын аябай иш-чаралар көп өтөт. Кыргызстандын ичинде эле 4-5 кинопремия, кинофестиваль өтөт, Кыргызстандын ичинде форумдар өтөт. Анан Центральная Азия боюнча Өзбекстанда чоң фестивалдар өтөт, Казакстанда өтөт. Негизи дүйнө боюнча 5000 кинофестиваль бар. Ар кандай форумдар бар. Биз ошо как раз 1 жыл мурун ошо мамлекет тарабынан каражат топтоп, ошо киночуларга, ошо заявкаларга жөнөткөнгө, тасмалардын жөнөткөнгө биз ошо каражат бөлүп баштадык. Мен ойлотам, азыр акырындап жакшы ийгиликтер болуп атат. Фестивалдарды да биздин кинолор катышып атат. Ошо биз кино үчүн фестиваль бир жогорку деңгээлде бир форум болсо, спортсмендер үчүн, например, бир соревнование машыктуу или олимпиада болобу. Бизде да олимпиада окшогон бир фестиваль А классы деп коет. Аларда да бар чоң фестивалдар, Канский фестиваль деп коебузбу, Венецианский фестиваль, Лакарнада, Шанхайда, Пусанда, анан чоң фестивалдарда катышып атат. Буквально 1 жумадан кийин буюрса 2 октябрда Пусанда, Южный Кореяда деп коебуз. Ошо мамлекетте бир чоң Пусанский кинофестиваль өтөт. Буюрса кыргыз кинода да ошакта программасында бар. Белгилүү кинорежиссер Тастан Жапарулуу Качкын деген тасма менен катышып атат. 1 жыл мурун мен бир нерсени айтып коеюн деп аткам. 1 жыл мурун ошол эле программада Мирлан Абдыкылыков деген кинорежиссер катышты. Ошо баш байгесин алган. Бул биз үчүн чоң сыймык. Силер билгендей, Бейшенин тамында да чоң фестивалдын жолу ачылды. Ошакта да алда тасма фестивалдарга катышып атат. Негизи бул фестиваль жакшы катышкан, бул жакшы нерсе. Биринчиден ошо Испания болобу, или там Италия болобу, или Корея болобу, ошактан кинопродюсерлер, бул негизи инвесторлор да. Ошо локацияларыбызды көрүп, мына мондай жакшы сонун актерлор бар экен, локациялар бар экен, ошакта барып бир совместный договор тартыш керек экен деп ойлор келет да. Анан биздин да киночулар барганда ошо өзүлөр уже биз азыр 1 жыл болду, айтып атабыз, барып ошону чакыргыла.
биз бияктан жардам берелик, чогуу копродукция кылалык, чогуу тасмаларды тарталык. Анан фестиваль аркылуу көбү түшүнүшөт. Фестиваль жөн эле кинону көрсөтүп, жыргап, ошол жакта кызыл килем менен басып эле ошондой жумуш иш-чара депчи. На самом деле бир ошондой фестивалдын артында чоң жумуштар өтүп атат. Биз инвестиция ошол фестиваль аркылуу чыгарып атабыз. Буюрса, мен ойлоп атам, азыр бир жаңы маданият кирип атат. Биз ошо бир жумадан кийин Дастан Жапаров менен сүйлөшүп атканда мен айттым, ошо фестивалга продюсерди да алып барайлык. Ошо фестивалга актерлорду да алып барайлык. Биз кенен мондай кыргыз киносу өнүгүп атат деп көрсөтүп коелукчу. Ар бир мамлекеттен бир эле киши келип атышат. Биз азыр 6 кишини алып барып атабыз. Ошол жакта мен ойлойм, кыргыз кинонун өнүгүүсүн көрсөтүп атабыз. Ошол кызыл килемде аябай улуттук кийимдер менен, калпактар менен, ошо биздин желек менен өткөндө бүт киноиндустрия, Корея азыр Америкадан кийин эле чокусунда турат. Киноиндустрия сериал боюнча азыр ошо главный килемде кыргыздар өтөт ошол жактанчы. Мен ойлоп атам, ошону көрсөтүш керек. Ошол жактан көп иш-чараларды даярдап атабыз. Мен ойлоп атам, ошо жакшы жаңылыктар угасыз буюрса. Мамлекет тарабынан жеке киночуларга кандай жардамдар берилүүдө учурда? Бүгүнкү күндө 2023 жылга чейин мен мондай айтып коеюн, бизде кино эки тармакта бөлүнчү. Авторлук кино индустрия, жанровый киноиндустрия деп койчубуз. Буга чейин бүт каражаттар авторский кинолорго каражат бөлүнүп баштачы. Ошо биздин жалпак тил менен сүйлөсөк, бул авторлук кинолор бул негизи олимпийский вид спорта деп коебуз да. Мамлекет ошону каржылайт, ошол аркылуу пропаганда, здоровый образды өткөрөт. Жанровый кино деп коебуз, бул негизи UFC деп коет да, развлекательный жанр получается. Бул башка нерсени алып барат да. Биз азыр ошо кыргыз тасмасында ошо максат койгонбуз, ошо бириктирелик депчи. Бир индустрия болгондон кийин бириктирелик, и авторлук кинолорго жардам берип атабыз, и жанровый кинолорго жардам берип атабыз. Биз тилекке каршы каражат аз болуп бизде мекемеде биз ошо жайылтууга эле жумушун алып барып атабыз да. Субсидия деп коебуз, бул да департаменттин жумушу. Буюрса, мен укканда жакында эле биз жаңы директор бизге келген, Адамалиев Улан Элчиевич байкебиз, ал да менеджер катары айтты, ошо киноиндустрия өсүш керек, ошо ийгиликтер жакшы эле бар. Анан ошолорго жардам берелик депчи, каражаттарды жанровый киного жардам беребиз деп атышат да. Буюрса, мен ойлотам, могу 2024-25 ошо мамлекеттен каражаттар бөлүнүп баштайт деп ойлойм. Анан бул негизи киноиндустрияга аябай жакшы түрткү болот да, экспортко. Биз азыр Кыргызстандын ичинде көчө эле бир продюсерлер менен, топ менен сүйлөштүк, ассоциация менен. Мен түшүндүрүп атам, эмки кадам өсүүгө бул негизи чет мамлекеттик рыноктор болуш керек. Бизде 20-30 кинотеатр менен эле ошо оокат кыла албайсыздар деп атам да. Биз азыр заводдор, мощностьтор аябай чоң, жакшы болуп атат. Биз ошон үчүн бизди чет мамлекеттик кинорынокторго чыгышыбыз керек. Эмки жумада буюрса Асхат Табылдиев менен Бактияр Матиню 1-1 студиянын бир От деген ужастик чыгат ошол жакка. Мен ойлотам, аябай сүйүнүп атам. Анан казактар менен сүйлөшкөндө алар бул кандай тасма экен десе, бизге да чалышат да, кеңеш сурайт да. Мен айттым, укмуш ужастик дедим. Силер жакында эле бир фильм ужасов Индонезиядан келген. Бир эле тасма, бир чакан кичинекей локацияда тартылган, ошо алардын астында бул тасма аябай сон деп мактадым. Буюрса, ошо да тасма чыгып атат. Жума сайын, ай сайын биз ошо рекомендация Казакстанга да, Өзбекстанга, Россияга да айтып атабыз биздин коллегаларыбызга. Анан биздин киночуларга ошон үчүн мен ар бир чогулушта айтам, туугандар, силер ошо рынокторго чыгыңыз, ошол жакта тыйын табасыздар. Буюрса, бизде жакшы кейстер бар. Кейстер, мен ойлотам, кейстер деген бул жакшы тасма прокатта болуп калса, бул негизи жакшы ийгилик. Кыргыз кино үчүн, жалпы эки мамлекеттин достугун үчүн, экономический связьтар үчүн. Биз азыр ошол жака барып алып, кыргыздар кинону көрсөтүп, жөн эле айтып коеюнчу, жалпак тил менен $1 миллион тапса, ошол жактан $1 миллион налог салыктарды төлөнөт да. Анан налоговый система айтат да, мына кыргыздар карагылачы, бияка келип, налогторду төлөп атышат. Жөн эле келбей, акчаларды теневой экономиканы колдобой, наоборот, прозрачно, транспарентно иштеп атышат экен деп, бизге да мамиле өзгөрүлөт. Анан кустарный показ деп коебуз, биз тилекке каршы менчик бир чакан кинотеатрлар бар, но мен ойлотам, азыр өзү мамлекет, Россия Федерация болобу, или Казакстан болобу, или Өзбекстан болобу, бир правовое поле келип, прокатный удостоверение алып, азыр чыккыла легально депчи. Биз силерге 3-4 кинотеатр эмес эле, силерге 100 кинотеатрлар беребиз деп атышат да, биздин коллегаларыбыз Россияда.
Анан мен ойлойт атам, бул негизи дополнительно, например, бир Кыргызстанда 100 000 тапса, бир тасмасы, Россияда бир жумада $1 миллион тапкан мүмкүнчүлүк бар да. Ошон үчүн мен ойлойт атам, азыр ошондой дүйнөнү өзгөртүүлөр болуп атат. Ошого карап кыргыздар негизи экспортко аракет кылыш керек. Биз азыр сүйүнүп атабыз. Биздин картошка, алмалар, там жер жемиштер ошол жака барса, экспорт катары биз ошо текстиль барса, биз ошого сүйүнөбүз. Биз ошо азыр кыргыз киносу бул негизи чоң нерсе да. Бул ойлордо ошо жүрөгүнө түшөт да. Анан кыргыздар моундай экен, биздин кооз эрлерди көргөндөн кийин, биздин мамилебиз маданиятка кандай экен, биздин салттуу нерселерди сактайбыз деп ошолорду көрүп алып эле азыр мен ойлойт атам, чет мамлекеттик биздин көрүүчүлөр башкача кыргыздарга мамиле жасашат. Бул негизи жакшы нерсе. Бул убагында жумшак күч деп койчу. Ошо мен ойлойт атам, азыр кыргыз киносу акырындап бутка туруп атат. Биз да аракет кылып атабыз ошого жардам бергенге. Мен ойлойт атам, ошо силер журналист аркылуу биздин көрүүчүлөргө, Кыргызстандын көрүүчүлөргө, анан биздин кыргыз режиссерлорго, продюсерлерге көп нерселерди айта алабыз да. Ошентип жакшы багытта иштегиле, жакшы нерселерди жараткыла. Мен ойлойт атам, жалпак ошо чакан локация азыр дүйнө боюнча интеграция болуп атат да. Анан Netflix'te изилдөө боюнча айтып атат да, Американын зрительдери локальный Непалда болобу или там Кыргызстанда болобу ошо окуялар кызыктуу болуп атат дейт. Дүйнө зрительдерчи эмне үчүн Игра кальмаров деген Кореянын жаратылган сериал ошо аябай хит болуп калды, потому что дүйнө боюнча Корея эмне кандай жашоо экен, башкача альтернативный жашоону көрсөтүштү негизи. А биз привыкли дорама деген бир 15 жылдын ичинде дорама деген жаңы жанр жаратышты да корейцтерчи. Биз все идеально, мондай, тигиндей проблемабыз жок депчи. Amo Игра кальмаров аябай көйгөйлөрдү көтөрдү. Дүйнө боюнча ошентип кызыгуу болду да. Анан мен ойлойт атам, Оскар алган Паразиты деген тасма да бул чоң тасма. Мен ойлойт атам, ошо тасма дүйнө боюнча Кореяга көз карашты өзгөрттү да. Система, потому что идеально мыльный дорама мен үчүн бул мыльный пузырь деп коебуз. Негизи ошо бүт бар четтен карап эле, ай Кореяда жашоо сон экен. Кореяда бүт бар сон 5 барып эле бир айда бир сулуу бир кызды табасың, сулуу жигитти табасың. Азыр 2-3 ай иштеп койсоң эле бир миллионерге чыгып аласың дегенде, үйлөнүп аласың бир бай нерсегечи. Анан мен ойлойт атам, ошол жака Кореяга барып келгенден кийин, ошол жакта көйгөйлөрдү уккандан кийин биз түшүндүк, бул негизи мыльный пузырь негизи. Анан ошон үчүн могу феномен ошо сериалдын да, тасманын да эмне үчүн ошондой бум болуп атат, ошо чыныгы жашоону көрсөтүп атат да. Мен ойлойт атам, биз да Кыргызстанда азыр ошо традиционный ценности деп коебузбу, ошону бекем кармап, ошо акырындап ошону жылдырышыбыз керек дүйнө боюнча. Азыр Саудовская Аравияда или там башка мусулмандардын мамлекеттерге, чет мамлекеттерден иностранный туристтер жашоого көчүп атышат. Эмне үчүн десем, ошо традиционный ценностьтерди ошо сактаганга ошо мамлекеттер аябай бекем кармайт экен. Бизде ошо биз жашаган башка мамлекет аттарын айтпай эле коеюн, ошо ужас болуп атат. Ошон үчүн азыр англис тилде мектептерде иностранецтер көп болуп атат Кыргызстанда, чын-чындан айтсам. Ошо көбү бияка ошон үчүн келип атат. Мен көп кишилер менен таанышып, сүйлөшүп, эмне үчүн бияка келдиңер десем, мына мондай, силерде мондай жакшы экен, жериңер да сонун экен, адамдар да сонун экен, жакшы достукту көрсөтүшөт. Анан биякта аба да, климаты да, экологиясы да жакшы экен деп, азыр бүт бара арзан деп эле көчүп атат да. Анан бир нерсе түшүнүп атат да, биз мектептерде 2 туалет бар экен, женский, мужской депчи. Бизде, например, бир европейский мамлекетте айттык, бир киши таанышым ошо айтып атат, бизде бир туалетте анан улуу да кишилер киришет, кичинекей балдар да киришет. Бул уятсыз деп. Анан ошон үчүн биз ошо үй бүлө 2 жыл мурун бияка көчүшкөн, азыр биякта Кыргызстанда жашайбыз. Мен ойлойт атам, Кыргызстан негизи 5 эле жер. Руслан тура эле мамлекетибизди да, жерибизди да аябай кооз көрсөттү. Мен ойлойт атам, азыр дүйнө боюнча Кыргызстан моундай сон жер экен, сон локация экен деп ойлошот да. Деги эле киночулардын эмгегин жеген пираттар менен кантип күрөшүп жатасыздар? Вопрос аябай кыйын. Негизи азыр цифровой заманда биз бул көйгөйдү бир күн эмес, бир ай эмес эле канча 2 жыл болду ошону карап жүрөбүз. Негизи азыр пираттар менен биз да пираттардын да тарабына келип атайын изилдеп, эмне болуп атат, эмне үчүн ошо тарткан кишилер канча каражат
алышат экен деп изилдеп көп нерселерди түшүндүк. Азыр мен ойлоп атам, азыр цифровой заманда кыргыз маданият тармагы, кыргыз кино тармагы азыр тилекке каршы азыр ошо пираттар аябай чоң нерселерди киргизип атат, чоң проблема жаратып атат киночуларга. Биз ойлоп атабыз, азыр 2024 жылдын аягына чейин ошо бир иш-чаралар план бар эле, ошону аткарып атабыз акырындап. Азыр бүгүнкү күнгө чейин бир эле мекеме иштеп атат, бул частный менчик студия, Этномедиа деген. Алар азыр акырындап өзүнүн платформадан чыккан тасмалар менен күрөшүп атат да, интернетке чыкканчы. А негизи кинотеатрларда пиратство бул отдельная история болуп атат да. Получается, биз азыр интернетке бир эле интернет платформа аркылуу чыгып атат да. TikTokко болобу, Telegram каналдарга болобу, кинотеатрлардан чыкпай алды. Кинотеатрларда чоң риск бар экен. Биз ошондолорду Россия коллегалар менен, Россия Казакстанда изилдеп баштасак, бир 15 мүнөттүк эпизодко 1,5 миллион рубль төлөшөт экен пираттарчы. Секретный Telegram каналдар менен иштешет экен. Анан бир тасма 60 мүнөт болсо, 4 кинотеатрдан тарт койсо 2 миллион рубль табат экен ошо пиратчы. Ошон үчүн алар жашырып, эч кимге айтпай ошондой бир жумуш алып барат экен, анан заливать этишет экен. Бул негизи бизде МВД ошо менен алектенет, целое цифровое управление бар. Мен билгендей биз ошолорго кайрылабыз. Бизге келгенде биз айтабыз, туугандар, бир образец бар, ошо МВДге арыз жазгыла, арызды жазып эле ошо кармап атышат четтен жаш балдарды. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошо пиратство менен заниматься алектенип жүргөн балдар бул жаш эле билбеген, мыйзамды билбеген балдар да, получается. Анан алар Телеграмга жүктөшөт, анан 50 сомдон табышат, анан бир күндө 25 000 сом табып алса, аябай сүйүнүп, последствияны ойлонбой эле жүрүшөт. Алар милиция кармагандан кийин эле ыйлап башташат, менде эчтеке жок, мен студентмин, анан тигиндей. Анан киночулардын тилекке каршы бул чоң эмгегин жеген бул жаман нерсе, мен жеке оюм. Анан мен ойлоп атам, 25-жылы бул чоң система иштеп калат цифровой заманда. Азыр биз силер билгендей эле Телеграмда ошо сотрудничество кетип атат. Азыр пиратство Telegram аркылуу эле иштеп атат, чын-чындан айтсак. WhatsApp'тан чоң файлдарды жөнөтө албайсың. Интернет биз 5 секунд эле жаап коебуз азыр зеркальный сайттарды. Анан Маданият министрликте бул возможность бар азыр. Сервер, бир целое управление түзүлүп атат, жакында ачып түзүлөт буюрса. Мен ойлойм, ошо 2025-жылы ошо тармакты уже жеңилирээк болуп калат пиратство менен, ошо алектенгенге, ошо биздин жарандар, жаш балдар да ошо алектенбейт деп ойлоп калатам да. Кыргыз тасмасыны чет өлкөдө жайылтууга кандай кадамдарды жасап жатасыздар? Биз 5, 7, 10 жыл деп коебузбу? Ошо 10 жыл мурун бир стратегия жазылган Союз кинодо. Анан биздин аксакалдар, белгилүү кинорежиссерлор Актан Аркубат, Марат Сарылуу, Темир Берназаров, Эрнест Абжапаров, Садык Шанияз, ошо Талай Кулмедиев, Артык Сүйүндүков, белгилүү кинорежиссерлор, башкалар, продюсерлер бизге ошо жаш киночуларга айтчу да, кыргыз киносу моундай өнүгүш керек. Анан 10 жыл мурун мен билгендей 2010 жылы бир стратегия жазылган негизичи. Стратегия развития кыргызского кино деген. Анан ошо 14 жыл мурун 14 жыл өттү. Буга чейин бул акырындап степ by step деп бир кадамдар аткарылып атканда, ошо ичиндечи, стратегиянын ичинде. Азыр мен ойлоп атам, мамлекетте буга чейин, бүгүнкү күнгө чейин каражат жетишпей, ошондой көп иш-чараларга катыша албай жүрчүбүз. Азыр Кудайга шүгүр 2 жыл болду. Биз азыр Каннда стенд ачып эле, башка фестивалдарга, кинорынокторго ошондой стендтерди ачып, кыргыз киносунун жумушун алып баратабыз, ошо жайылтуу жумушун. Анан мен мурун жеке эле авторлук кинолорду ташычыбыз, ошо алып барып көрсөтүп, мурун башка иш-чаралардачы, департамент болобу или башка мекемелер. Азыр биз Кыргыз тасмасында максат койдук. Бул жалпы киноиндустриянын жөнүндө айтып коюш керек. Чет мамлекеттик продюсерлерге, инвесторлорго, режиссерлорго биз азыр ошо стенд даярдап атабыз. Стендтин ичинде обязательно маалыматтарды мондай фестивалда кандай, Кыргызстанда фестивалдар бар, кандай уюмдар бар, бизде
кандай локациялар бар, кандай тасмалар чыгат, кандай сериалдар чыгат деп биз ошол жумушун алып барып атабыз. Акырындап бир жыл мурун бул жумушту баштадык. Октябрь айында как раз биринчи жолу Пусанга барганбыз мекеменин атынан. Ошол жактан биз ошо жанровый кинолорду, авторлук кинолорду чоо бир стендке көрсөттүк. Ошол жакта көп партнёрду таптык. Быйыл да биз азыр биринчи жолу Шанхайский кинорынок деп коебуз. Шанхайский кинорынокто чакан мондай эле стенд ачканбыз, уже кымбат экен жер негизи. Анан ошол жака биз ошо кыргыз кинону жайылттык, ишин алып бардык. Буюрса Шанхайдан да бир жакшы жаңылыктар келатат. 2-3 күн мурун жазышты. Биз где-то 20дай тасма жөнөткөнбүз. 6 тасманы одобрение беришти. Буюрса ошо 6 тасма ошо кыргыз кинонун күндөрүнө көрсөтүлөт. Анан акырындап степ бай степ биз ошо алардын Кытайдын платформаларга чыгарайлык деп атабыз. Азыр ошондой жумуштарды алып баратабыз. Ар бир стендтин артында бул базарда эле да негизи павильондордо эле ошол жакта поиск партнеров деп коебуз. Бул ошо кинонун жөнүндө айтып беребиз, ошо маалыматтарды, цифрларды айтабыз. Налоговый режим кандай, климат кандай, каражаттар кандай, услуги специалистов кандай, бүт маалыматтарды ошол жакта жайылтабыз. Бизге мекеме частный студиялар маалыматтарды беришет. Биз ошолорду ошол жака алып барып эле көрсөтөбүз. Биз, например, бир жыл мурун мондай биздин кореялардык коллегаларыбыз мондай каталог локацияларды, аэропорттор кандай, студиялар кандай, мондай каталог жазаткан. Биз ошо каражатты мондай кагазга эмне тратить этпей эле цифровой форматта жазап койдук. Азыр QR код менен ошо басып койсо эле ошол бүт каталог локациялар менен кийим кыргыздардын эски кийимдери, жаңы кийимдери кандай экен, үндөрү кандай, кыздар кандай көрүнөт экен, балдар кандай көрүнөт экен, бул полностью биздин маданий кодду көрсөтүп атабыз. Мына буякта келип алып, силер мондай кино тартсаңар жакшы болот депчи. Негизи сиз тура суроо бердиңер. Эмне үчүн айтайын деп атсам, могу стендтин максаты кыргыз кинонун жөнүндө, кыргыз локациянын жөнүндө. Бияка азыр бир белгилүү индийский продюсер келип калса или Кытайдын продюсери келип калса, бир романтический комедияны тартып койсо, бир убагында кинокомиссиялар ошо жардам беришет. Атайын дүйнө боюнча кинокомиссиядан бир термин бар экен. Биз мекеме катары ошонун жумушун алып барабыз. Могу локацияларды Кыргызстанда жайылтыш керек. Мына келди бияка Кыргызстанга тасмаларды тарткыла, сериалдарды тарткыла. Жылына бизге 4-5 ошондой чет мамлекеттик кинокомпаниялар келип кетишет, тартып кетишет. Тилекке каршы алар азыр жанр боюнча боевиктерди тартышып атат. Например, индийский режиссерлор азыр Афганистанга кирише албай, азыр Кыргызстандын ичинде ошо Баткен жакта, Ош жакта азыр как Афганистан катары көрсөтүп атат да. Netflixке, башка платформаларга алар зерттелер билишпейт да, бул Баткен депчи. Негизи мага дүйнөлүк бир локейшн менеджер айтты, бул да тармагын өнүктүргүлө. Потому что ужастиктерде, боевиктерде, начар локацияларды да атайын ошондой бир специалисттер бар экен, ошондо тандап, могу кино тартып, могу боевик могу тартылган турбайбы, жакшы локацияларды да көрсөткүлө. Буюрса, мен ойлотом, жылдын аягына чейин бир белгилүү локейшн менеджер келет Кыргызстанга. Ал даже кинокомиссия деген эмне экен, локейшн деген эмне экен, ошо полностью бир семинар өткөрөлүк деп атабыз. Ошо графигин күтүп атабыз. Ал как раз бир жыл мурун биз таанышканбыз. Миссия невыполнима деген тасманын локейшн менеджери экен. Дүйнө боюнча Godzilla, чоң блокбастерлердин атайын специалист экен. Ошо специалист локацияларды көрүп эле айтат, мына уникальный, бул уникальный эмес, убагында миссия невыполнима Дубай Буш халифаны атайын ошо специалист аял киши тандаган да. Ошо чөлдөрдү көрсөттү. Дүйнө боюнча чөлдөр канча, 1000 деген чөлдөр бар да. Анан ошолордун арасында атайын дүйнөлүк кинокомпаниялар башка нерселерге карашат экен. Анан биз ошо стандарттарга, требованияларга ошо соответствовать этишибиз керек. Бир сааттын ичинде, например, бир локацияга 5 жылдыздык отель болуш керек. Например, жылдыздуу дүйнөлүк артисттер келип калса, киноактерлор келип калса, режиссерлор ошо 5 жылдыздык бир сааттын ичинде ошо локациянын жанында болуш керек. Ошондой отель, анан тамак аштары мондай болуш керек, оборудование мондай болуш керек. Биз силер уккандай эле дүйнө боюнча азыр Грузия аябай СНГ боюнча азыр чоң кадамдарды кылды. Мен ойлойм, дүйнөлүк тасмалар ошол жакта тартылып атат. Жыл сайын мен билгендей 20га жакын миллиондон ашык бир бюджет эле 2-3 миллион доллардан ашык тасмалар тартылып атат. Чоң Форсаж 9 деген тасма ошол жакта тартылды. Мен ойлойм, азыр биз да ошо тармакта иштеп атабыз. Мен ойлойм, дүйнөлүк кинокомпаниялар Кыргызстанга келсе да
жакшы нерселерди бияктан тартып кетиш мүмкүн да. Ошон үчүн биз мондай интеграция кылып эле мондай кинорынокторго барып эле катышыбыз керек, айтышыбыз керек, презентация кылышыбыз керек. Ошо акырындап ошону да ошо эмне үчүн силер сурап атпайсызбы, эмне үчүн кинорынокторго барыш керек. На самом деле биз ошондой чакан 2-3 миң доллар коротуп ошо локацияларга, ошо стендтерге биз миллиондук инвестиция алып келе алабыз. Анан ошо тасма тартылгандан кийин мен бир нерсе кейс айтып коеюн. Испанияда бир чакан айыл бар экен. Чакан поселок бар экен. Анан ошол жактан Индиядан бир белгилүү актерлор, белгилүү продюсер, режиссер ошол жака бир романтический комедияны тартып коюшту. Анан 3 жыл бою 300-400% ашыгы туристтер Индиядан ошол жака келип, ошол локацияларга атайын көрөбүз деп, ошол жакта эс алабыз деп, ошол жээктерге жүрөбүз деп атайын мондай эффект болду туристический. Силер билгендей игра биз азыр билгендей эле Властелин колец или башка тасмалар или башка белгилүү Игра престолов деген сериалдардын артынан азыр дүйнө боюнча кинотуризм өнүгүп атат. Ошонун артына, например, туристтер аябай жакшы барып атышат. Мен ойлотом, Кыргызстанда да локациялар укмуш. Биз ошо как раз центрде локациялардын жөнүндө айтып беребиз, маалыматтарды ичип беребиз. Мына мондай локациялар, киночулар. Бизде бир жакшы нерсе бар. Тарыхыбызда да бар да, кыргыз керемети деп коебуз да. Бизде белгилүү кинорежиссерлор мына мондай тасмаларды тартчу пленкага, силерде да пленкага да тартып жүргөн заман болгон турбайбы? Биз ошо Берлинде, ошо СНГ боюнча биринчи, Центральная Азия боюнча берлинский кинофестивалда бийлик алган чоң бийликти, чоң сыйлыкты Серебряный медведь депчи. Анан мен ойлотом, азыр кыргыз киносунун бир жаңы этапы өтүп атат. Цифровизация болгондон кийин биз азыр жаңы кадамга, жаңы өсүүгө баратабыз да буюрса. Анан мондай стендтер бул кичинекей нерсе эле. Биз ошо пландарыбыз бар. Мондай чакан студияларды алып алып, ошо өзүн көрсөткөн, биз ошо Индия алып барайлык деп атабыз, Кореяга, Америкага алып барайлык, Европага алып барайлык деп атабыз. Совместно мына иш алып баргыла, мына мондай сценарийлер бар, мондай синопсистер бар. Келе могуларды чогуу долбоорлорду чогуу аткарайлык. Биз мамлекет тарабынан, частный сектор тарабынан каражат бөлүп берелик, техника бөлүп берелик. Силер да каражат бөлгүлө. Силер артисттерди алып келеле, европейский артисттерди, азиатский, Индиянын актерлорун алып келеле деп ошондой иш-чара даярдап атабыз буюрса. Бул тилекке каршы бүт нерселер иш план каражатка каралат экен. Анан бул негизи көп каражат талап кылат экен. Мен ойлотом, буюрса план ошо акырындап 2-3 жыл мурун биз ошону ойлочубуз да, стенд ачуу биз үчүн чоң орусча айтканда мечта болчу да. Азыр акырындап уже стенд ачып жүрөбүз. Канда болобу, башка фестивалдарда болобу. Акырындап оңолобуз да, мен жеке оюм. Кыргыз киносундагы акыркы статистикалар менен бөлүшө кетсеңиз. Акыркы статистика бизде жылына 300 чоң экрандарга деп коебуз. Чоң экран, кичинекей экран. Кичинекей экран бул телеканал, платформалар, ошо чакан экрандарга контент аябай көп келет Кыргызстанга. Чоң экрандарга, кинотеатрларга биз ошо руксат кагаздарын беребиз, прокатный удостоверение деп коебуз. Негизи 380дей тасма жылына келет. Жыл сайын ошо тасмалар көбөйүп атат, контент келип атат бизге. Анын арасында где-то 39-40тай бул мекеме биздин Кыргызстанда жаралган, биз Кыргызстанда тартылган тасмалар. Ошо ойлосоор бир тасмага 7-10 тасма, чет мамлекеттик тасма конкурент болуп атат. Мен ойлойм, бул аябай чоң көрүнүш. Дүйнөлүк практикада ошондой көрүнүш жок да. Анан мен ойлойм, ошо биздин жаратмандарга, биздин режиссерлорго, продюсерлерге ошо рахмат айткым келет. Алар азыр кыргыз киносун аябай көтөрүштү. Буюрса жума сайын бизде премьералар болуп атат. Даталар жетишпей, азыр мен жана айткандай эле, ошо продюсерлер азыр кайсы датага чыгам, ошо датада бизде графигибиз бар да. Ар бир жума сайын биз ошо чыгабыз да. Мен ойлотам, ошо чогулушта мондай сөз болду. Келе частный сектор, частный мондай свободный рынокко жөнөтөлүк, ошо график болбой эле мондай тартайлык депчи. Анан негизи гильдиянын түзүлүшү 2013 жылы жумада бизде 6 премьера болчу. Анан кинотеатрлар, кинозалдар көбөйбөйт да. Ошондо тилекке каршы көбөйүп, мен билгендей 3 айдын ичинде 2 миллион долларга тартылган тасмалар нолго чыгышты да, минуста жүрүштү да. Анан ошолор кишилер тилекке каршы карыз болуп, анан ошо кино кереги жок деп эле тартынып кетип калышкан көбү калышкан.
Анан мен ойлоп атам ошондой порядок, график жума сайын чыккан. Бул негизи актерлордун да графиги, операторлордун графиги, анан продюсерлердин графиги, каражаттарды топтош керек да, ошо периодка мондай кылабыз депчи. Анан ошон үчүн бизде кичине кандай болсо да кичине график болуп турат. Бул негизи стабильность. Анан мен айтып атам балдарга, биз азыр кыргыз киносу тартылган тасмаларга айтып атам кеңеш катары айтып башында айтканда эле Казакстандын рыногуна чыгууга Өзбекстан, Россия Федерациясы. Россия эмне үчүн мен жанатан бери канча жол Россия Федерациясынын жөнүндө айтып атам, бизде ошол жакта 1,5 миллионго жакын жараныбыз жашайт. Бишкекте ошончо зрительдер жок Россияга карагандачы. Бизде жакында эле статистика мен тиги посольство менен сүйлөшсөм, биздин Россия Федерациясында Кыргызстандын посольствосунун специалисттери менен адамдар менен сүйлөшсөм, алар айтып атпайбы, бизде Москвада, Московской областта 850 миң киши катталган дейт да, учетко тургузулган дейт. Бул ошончо зритель. Азыр Бишкекте ошончо зритель жок, мен жеке оюм да. Бизде азыр где-то 300-400 миң зрители бар Бишкекте. Алар активно киного барышат, алар активно билеттерди сатып алышат. А Россияда ошончо зритель. Ошон үчүн мен айтам, аларга просто азыр мондай болуп атат да, тилекке каршы 3-4 эле кинотеатрда кыргыз киносу көрсөтүлүп атат. Мен ойлоп атам, азыр жок дегенде биз азыр сүйлөштүк. Жылдын башында май айында торгово-промышленный палатанын өкүлү келип кеткен, мастер-класс менен айтып берип, мына мондай чыккыла. Азыр где-то 17-40 кинотеатрга даяр. Кыргыздардын кинолорун алган кинотеатрлар ошакта да көрүп атат да. Биздин кинозрительдер аябай таза жүрүшөт экен, анан каражаттар бар экен, анан мондай жакшы эс алат экен, жума сайын келишет экен. Ошо азыр өзүлөрү айтып атат, кинотеатрдын директорлоручу бизге келди кыргыз кино коелук деп атышат да. Биз ошо азыр туура политиканы алып барып, мен ойлоп атам, көп нерселерге, ийгиликтерге жеткире алабыз да. Даже мен билгендей, азыр силер уккан жоксуңар, Райып одногая матерь Бейшенин таманында ошо 4 платформага 1 сентябрда чыкты. Мен жакында эле бир пабликта 12 миң комментарий окудум. 12 миң комментарий бар экен. Бир чакан отрывоктор бар экен, ошол жакта мен пост ошон жөнүндө даже пост жаздым, ыйладым ошондочу. Кыргыздардын жөнүндө, жерибиздин жөнүндө кандай мамиле, кандай салттар бар экен, мына кыргыздар кандай кишилер экен, ошо кыйын киночулар деп ошо көп мактоо сөздөрдү уктум. Ошондо анан мен Русланга да айттым, командасына чоң терең ыраазычылык айттым. Силер жумшак бул тасмамен жумшак күчтү көрсөтүп атасыздар, кыргыздар кандай экен. Азыр бир жума мурун Тажикстанга прокатка чыкты. Азыр билеттер жок, таанышым жазды. Ошо сенде тааныштар бар, ошо Тажикстанда кинотеатрларда ошо Бейшенин таманына билеттер жок. Ошо бир тааныштар бар болсо билет таап берчи дейт. Мен каяктан, мен Тажикстан менен Кыргызстан каякта деп айттым. Анан хорошо деп анан ошо айтты, ошо 2 эле 3 сеанс, анан ошо 2-3 сеанс полный залдар дейт. Анан могу комментарий ачсаар, ошо бир кинотеатрлардын, Тажикстандын кинотеатры кыргыздардын жөнүндө эмне жазып атышат. Блин, ыйлайсың да ошондо жылуу сөздөрдүчү. Мен ойлоп атам, Казакстан болобу, Өзбекстан болобу, моундай тасмалар аркылуу көп нерселерди, жакшылыкты Кыргызстанга алып келе алабыз деп. Анан плюс еще бул туризмде да каражат келет. Бизде силер статистиканы сурап атпайсызбы? Мен мурун статистиканы жөн эле айтчумун да. 40 тасма чыгат жылына. Ошо бир жумада биздин жаш режиссерлор, жаш продюсерлер ошо дүйнөлүк компания менен, дүйнөлүк кинокомпания менен ошо бир зритель аркылуу байгеге чыгышат. Анан мен ойлоп, утушат да биздикилерчи. Бизде 50-100 миң долларга тартылган тасмалар 5-50-100 миллионго тартылган тасмалар менен ошо катышып жүрүшөт зритель үчүнчү, внимание үчүн. Анан биздин зрительдерге рахмат айткым келет, биздин кинолорго барышат буюрса. Анан мен ойлоп атам, акырындап биз ошо балдарга жардам берип, киночуларга азыр ошо чет мамлекеттик ошо рыноктарга чыгыш керек. Убагында Корея Республикасы ошондой кадамдар менен мамлекет тарабынан экспортко жардам берип, ошо киночуларга бутка туруп, азыр дүйнө боюнча ошо Корея киноиндустриясы 2-3 орунда турат да, получается. Ошо Америка менен бөлүшүп атат да, ошо пьедесталдычы негизи. Ал мен бир самолетто Казанга баратканда бир жанында бир форумга баратканбыз, Казанский экономический форум. Өзбекстан менен Азербайжандан бир 2 агроном Кыргызстандан келет, Бишкектен. Учуп барсак эле бир Өзбекстандан бир специалист айтып атат, ошо мен монча тонна фура, вагон мондай алып барып атам, анан тиякта проверка мондай, тигиндей, тигибу деп Азербайжандын специалисти да айтып атат да, мен ортодо отурам.
анан мен да жер жемиштерди Кыргызстанда Баткенде алам, анан тиякта Краснодарга алып барам, тиякта магазиндер бар, тиги бу деп, анан азап Казакстандын границасы, Россиянын границасы, анан тиги бу деп айтып беришет. А мен отуруп эле мондай бир жактан мондай чакан флешканы чыгарып, мына айтып атам, мынакта 5 кино алып баратам десем, күлүштү да. Кыйналбай эле жөн эле алып баратам деп кайра салып койсом, ошо 15 мүнөттөй күлүштү го. Мен киноиндустрия окумуш экен, бир чакан флешка менен, чакан хард диск менен, даже цифровой облако менен ошо алып барсаң, любой точка мирага жеткирсең болот да, тасмардычы. Мен ошон үчүн айтып атам, биз азыр жакшы заман, Кыргызстан үчүн бул интернет заманы жакшы заман болуп атат. Бир жакшы нерселерди көрсөтсөк, жакшы салттуу нерселерди көрсөтсөк, мен ойлотам, дүйнө боюнча зрительдер бияка, туристтер келип башташат, анан өнүгүп баштайт туризм. Негизи мультипликативный эффект деп коет, ошо ар бир туристтин астында, ошо айылда жашаган эжелер уже шаарга акчаны салып башташат балдарына, студенттерине. И уже циклично боло берет да. Ошон үчүн мен ойлотам, ошо негизи киноиндустрияны азыр мамлекет аябай карап атат, жардам берип атат. Авторлук тармакка мен ойлотам, буюрса жанровый тармакка жардам берсе, бул жакшы нерселерге, ийгиликтерге алып келет. Деги эле кыргыз киночуларынын дүйнөнү таң калтыра турган дарамети барбы? Мен ойлоп атам, азыр биздин убагында Шамшиев, Төлөмөшекеев, Мелис Убекеев, белгилүү Геннадий Садырович Базаров, белгилүү кинорежиссерлор, сүрөтчүлөр, акындар, биздин чыгармачылык адамдар негизи ошо ойлоп атам, шансы бар экен. Убагында бир музейге кирсем, чет мамлекетте. Ошол жактан Чыңгыз хандын музей экен. Мына мондай стенд, Чыңгыз хан бизди басып алган, анан тиги бу деп эле. Анан мен тамашалап айтып койдум да. Силер ошо Чыңгыз хан мондай басып алды. А биз ошо монча 1000 садиктер менен жүрдү, 1000 жокерлер менен жүрдү. А бизде Чыңгыз Түрөкөз Айтматов бар. Бир ручка менен эле, калем менен эле дүйнөнү захват кылды да. Анан ошончо жүздөгөн тилге которулган чыгармачылык китептери, повесттери, эмне канча произведениялары ошо экранизация болду, кино тартылды, сериалдар тартылды. Мен ойлотам, ошондой биз Кыргызстанда жаралган генийлер бар бул жерде. Мен ойлотам, ар бир адамда ошондой возможность бар. Интернет аркылуу азыр башка заман, ошо заманда кыйын болчу вообще негизичи. Азыр вообще жеңил болду да. Биз жакшы нерселерди жаратсак, дүйнө боюнча биз ошо белгилүү болуп калабыз. Мен ойлотам, азыр блогерлер да балдар иштеп атышат, жакшы иштеп атышат, журналисттер да, көп кесипти специалисттер азыр интернет аркылуу көп нерселерге ийгиликке жете алат да. Азыр художниктер мурун байкуш дечүбүз да. Азыр NFT деп коет технология. Бул негизи дүйнөлүк технология. Бул NFT деп технология, цифровой технология менен искусствону бутка турсак болот. Кино аркылуу көп нерселерди бутка турсак болот. Мен ойлотам, бизде да азыр биз азыр Кыргыз тасмасы 52 продакшн компания менен иштеп жүрөбүз. 3 дүйнөлүк дистрибьютор менен иштеп жүрөбүз. Ошолордун ошо сүйлөшүп, көп нерселер көрүп, мен ойлойм, биз дүйнөлүк ошондой киноиндустрияга атыбызды да чыгара алабыз, элибиздин жөнүндө, жерибиздин жөнүндө. Мен ойлотам, азыр көп ийгиликке жете алабыз деп цифровой заманда. Анан тем более The Billions деген бир силер билгендей жаш ошо анимационный студия бар. Алар дүйнө боюнча атыбызды чыгарып жүрөт. Бүт баразы билип калышты Кыргызстандан деп. Кыргызстандын жөнүндө атайын ролик тартышты, көлдү көрсөтүп, Кыргызстандын кооз жерлерин көрсөтүп. Мен ойлотам, азыр ошол эле чакан The Billions деп кичинекей балдар аркылуу Кыргызстандын жөнүндө маалымат берип атышат получается. Азыр ошо балдарга рахмат айткым келип атат. Биз ар кандай стендтер менен барганда, кинорыноктарга барганда бүт бара анимация боюнча келишет. Ошо The Billions'ти тааныйсызбы дейт. Ооба, тааныйбыз, билебиз балдарды десе. Ошо контактарды берип коюңузчу, ошолор менен иштешебиз, тиги деп эле көп нерселерди айтышат да. Бул негизи ошо жакшы көрүнүш. Мен ойлотам, убагында Чыңгыз Түрөкөз, белгилүү кинорежиссерлор, драматургтар ошо чыгармачылыктар менен убагында, совет убагында ошо жерибиздин жөнүндө, кыргыздардын жөнүндө маалыматты таратып, ошо кыргыз жерибиздин кандай кооз жер, кандай эл экен деп ошо заманда көрсөтүшчү. Жүздөгөн тилге которуп, ошо биздин сезимдерди, ойлорубузду, салтыбызды ошо көрсөтүп, азыр цифровой заманда мен ойлотом, азыр жеңилирээк болуп калды деп. Просто биз кичине ошо бир орустардын бир сөзү бар экен, ленимся деп коет да.
Саатында азыр 24 саат болуп атат. Цифровой заманда бүт бар эле аябай бат өтүп атат көп нерсе. Но если жакшы план менен жүрсөөр, любой чыгармачылык адам ошо чоң ийгиликке жетет деп ойлойм да. Ар бир дүйнө боюнча кыргыздар өзүнүн зрители бар, өзүнүн слушательдери бар, өзүнүн окуучулары бар деп ойлойм да. Чыгармачылык адамдарга чоң возможностьтор бар деп ойлойм да. Чоң рахмат, Талант мырза. Ушуну менен маегибиз соңуна келип чыкты. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп, маек курганыңыз үчүн чоң рахмат. Сизге чоң рахмат. Ошо чыгармачылык топко, студияңызга ийгилик, редакцияга анан ошондой келип кеткенге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат.